Саламатсызбы? Назик эт бышырабыз. Мал этин орточо бөлүктөргө кесип алабыз. Менде 300 грамм эт. Азыктын өлчөмдөрүн видеомдун астынан тапсаңыз болот. Пиязды ортосунан бөлүп, жука кесип алабыз. Пиязды жука туурасаңыз эзилип, соуска кошулуп кетет. Казанды чоңоткко коебуз. Какталгандан кийин суума куюп, жакшы ысытабыз. Жакшы ысыгандан кийин чоңотко этти салып, суусу соолганча кууруйбуз. Тегиз куурулуш үчүн улам аралаштырып турганды унутпаңыз. Жакшы куурулуп, суусу соолгандан кийин пиязыбызды салып, даамы боюнча тузду салып, аралаштырып, дагы 2-3 мүнөт кууруйбуз. Менде кууруганга жалпы 10 мүнөт кетти. Канчалык чоңотто бат-бат аралаштырып куурусак, даамы да ошончо сонун болот, өңү да жакшы чыгат. 2-3 мүнөттөн кийин сууну куюп, эң жай отко коюп, крышкасын жаап бышырабыз. Соус коюу болуш үчүн кургак сковородкага 1 кашык un кууруйбуз. Өзүнчө идишке куурулган унду салып алабыз. Дагы бир идишке суу даярдап, экөөнү аралаштырып, көлтөгү жок кылып, суу менен унду чабап алабыз. Эт жакшы жумшарышына мага жалпы 30 мүнөттөй жетиштүү болду. Унду этке кошуп, бөлтөктөрү жок болгончо жакшылап аралаштырып алабыз. Отту өчүрбөйбүз. Унду аралаштыргандан кийин өзүңүзгө жаккан специялар кошсоңуз болот. Менде бул чоң-чоң тууралган сарымсак жана лавр жалбырактары. Кааласаңыз экөөнүн бирөөсүн кошсоңуз болот. Баарын жакшылап аралаштырып, орто отто дагы 10 мүнөт кайнатабыз. Каалаган гарнир менен берсеңиз болот. Жай отто кайнагандыктан соусу көп болот, ошондуктан өзүнчө соус даярдап керек эмес. Ушундай өлчөмдөгү азыктан 3 даяр порция чыгат. Албетте көбүрөөк жасасаңыз, суусун дагы көбүрөөк кошосуз. Эгерде рецепт жакса, лайк басканды унутпаңыз. Сиздер Ашкана KG каналында болдуңуздар. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.